Kırgızstanda eng çoğ plantasiya bul жерчи buyursa. Башташ керек, эчтеке талап кылынбайт, буга 40 талап кылынат. 40. Кочкорлордун эң алды ошол Бербүлүт деген кочкорубут. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жалпы KG кабардын көрүүчүлөрү, катталуучулар, барыңыздарды мынау жаз кирип келди, барыңыздарды биринчи жаз күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Буюрса жаз жарыш демекчи. Биз бүгүн Чүй облусундагы Кара Балта шаары жактагы Петропавловка айылына келдик. Ушул жерден Улукбек деген агабыз бир нече жылдан бери биогумус өндүрүп, өтө жакшы ийгиликтерге жеткен экен. Ушуну сиздерге бөлүшүп, биогумус жөнүндө бир аз маалымат берип, буну кантип бизнеске жөнгө салган ошол боюнча маалыматтарды алып беребиз. Мен дарегин түшүндүрүп бере берейин, андан кийин буюрса сиздерге маалыматтарды беребиз. Мен турган жер бул Петропавловка айылынын Бишкек шаарынан келгенде бүтүш жери болуп калат. Тагыраагында сол тараптагы мечит, ушул мечиттен өткөнүңүздөрдөн кийин бир аз жүрсөңүздөр мына Петропавловка бүттү деген знак бар. Ушул эле знактын эле бет маңдайы мына жерде мындай чоң Сөөлжан деген мына эмелерди, баннерлерди көрөсүздөр. Эгерде Кара Балта шаарындагы круговойдон бери келсеңиздер күн чыгышты карай. Анда сиздер мына эмеден Новониколаевка айылы бүткөндөн кийин Петропавловка айылына киргениңиздерден кийин эле оң жакты карасаңыздар баннерлер көрүнөт. Ушул жерде Улукбек деген агабыз бир нече жылдан бери сөөлжандарды өстүрүп, гумусуну дагы, сөөлжанын дагы сатып келет. Мен буюрса сиздерге бул Улукбек байке менен чогуу маалыматтарды берели. Эгерде сиздер кандай бизнес жасасак деп жүргөн болсоңуздар, анда мына ушул бизнес идеяны дагы аягына чейин көрүңүздөр. Мындан мурда сиздер Тез кабар YouTube каналдарынан дагы көрүп жүргөнсүздөр бул байкени. Буюрса эми KG кабар каналынан дагы буюрса сиздерге ушул байкенин ийгиликтерин чагылдырып көрсөтүп турабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Келиңиздер, Кудайга шүгүр. Ден соолуктарыңыз бардыгы жакшы, өзүңүздөр. Чарба кандай болуп атат, чарба? Аябай жакшы. Мен мындан мурун бир 4-5 ай мурда келип кеттим окшойт. Мына кыштан алдын бир келип кеткен элем. Ал кезде толо эме болчу, биогумус бул жерде сөөлжандар көп өткөнлөрүңүз. Азыр кандай болуп атат эми? Азыр аябай жакшы. Негизинен дагы Кудай кааласа Кыргызстан эң чоң плантациябыз. Калифорния сөөлжандарына боюнча быйылкы 23-жылы буюрса 1000 тонналап өндүрүп атабыз. Охо. Мурда келгенде да көбөйүптүн да? Ондон дагы көбөйттүк. Азыр аябагандай иш жакшы болуп атат буюрса. Азыр мына буюрса бүгүн 2-март тең. Бүгүн 2-март. Жаз жарыш дегенде мына бардыгы психологдорубуз башталды. Бактарыбызды краскалап атабыз дегендей дарысын берип, гумузун кыбырай баштадык. Кыбырай баштадык буюрса. Так, эми мен сизге бир кыскача мына элге маалымат берейин. Сиз эми биздин каналда биринчи жолу чыгып атасыз. Канча жылдан бери өндүрүп атасыз? Анан мындай фишка жерин айтыңызчы, кандай болот экен негизи ушу жумушту мындай? Негизинен аябагандай жакшы, 5 жылдан бери өндүрүп атабыз. Негизи өндүргөнүбүзгө 5 жыл болуп калды, Кудай кааласа. Эң жакшы ийгиликке жетишкенибиз былтыр марттан баштап чыкканбыз. 1 жылдык отчетубузду 22-де, 22-жылы марттан баштап чыктык. Ошо 1 жылдык кирешемди, 1 жылдык результатымды бөлүшүп коеюн дедим. Эл менен дагы Кудай кааласа эң кирешелүү жери биз органикага кызмат кылып атабыз. Эң пайдалуу жер ушер. Органикага бардыгы Кудай кааласа натуралдык продукция жейбиз деп аракет кылып атабыз. Буюрса. Анан биздин эң көбөйткөнүбүз башкача сүйлөй берели. Азында кемесин жасап атабыз, гумузун элеп атабыз балдар. Мына мөшөктөп четинен элей беребиз. Быйыл Кудай кааласа мына бир неделянын ичинде бир 50 тоннанын ашуун гумуз өндүрөбүз. Гумуз, бул готовый сериясы. Анан жакыныраак барайлычы, жүрүңчү. Бисмилла. 50 тонна өндүрүлөт. Сөөлжаны жок өзү, уже. Бул гумуз тазасы 50 тоннадан ашуун өндүрүлөт азыр мына. Бир неделяда эле булчу. Бир жумада. Бир жумада. Негизи канча даяр бар сизде? Негизгиси бир 150 тонна 200 тоннага чейин өндүрөбүз. Сериясын. Бирок Калифорния сөөлжүланы уруктугу бизде чындыгында чоң. Аябай деңгээл. Кыргызстанда эң чоң плантация бул жерчи. Кыргызстан боюнча эң чоң плантация сизде? Бизде. Негизи
Быйылгы жылдын эсебинде канча сөөлжан, канча тонна сөөлжан, канча гумус өндүрөйүн деген план койдуңуз? Быйылкы жылдын эсебинде ошол бизде 1000 тоннага жакын, 1000 тоннадан ашуун өндүрүп атабыз азыр сөөлжуланды. Бирок гумузун биз канча өндүрөбүз ошол жагы белгисизирээк да. Себеби ол даярына канча да даяр болгону ошончо жараша өндүрүп баштайбыз. Бул сөөлжан эми баягы кыш ичи эс алды десек, азыр эми уже ишин баштады да уже. Ишин баштады, Кудай кааласа. Буну азыр ээлеп атабыз, мынакей мүшөктөргө салып атабыз. Азыр бакта айланганча чоң жасап аткан деңгээлибизди да көрсөтөлү буюрса. Негизинен Калифорния сөөлжуланын өндүргөнүбүзгө ошол 5 жыл болду. Анан Тез кабар каналында тартылганбыз, бир 4-5 жолу тартылдык. Буюрса 1 жылдын ичиндеги результатыбызды Тез кабарга дагы буюрса чыгардык. Буюрса сиздердин каналыңыздарга дагы чыгарып атабыз. Мына биринчи жолубуз. Ошого Кудайым буга Алла Таалам аябай күч кубатты берген сөөлжуланга, Калифорния сөөлжуланына. Бул 12 элементти бөлөт десеңиз. 12 элементти табигый, натуралный продукция болуп эсептелинет. Бактан баштап эмне гана жеген эмебиздин бардыгына бул жарай берет да, Кудай калса. Органика болуп эсептелинет. Азыр эми мына бактарыңызга ошо биогумус эме кылып көрдүңүзбү? Сеп ооба. Кудай кааласа биз ушулар үчүн бакты эккен жылы баштаганбыз. Быйыл 5 жыл болуп атат. Ушуну тиккен жылы мөмөгө кирген. Биз эккенден кийинки жылы эле мөмө алып баштаганбыз. Азыр 2 жылдан бери аябай жакшы. Мына эксперимент кылдыңызбы? Биогумус бербей өстүрүп тагын кылып көрдүңүзбү ошондой? Ооба, бербей калгандар бар. Бар. Эксперимент, бирок бул берилгендики даам башка айтып жеткизе албайсың. Ол эми аябагандай даамдуу. Химикат жок да 1 грамм. Жок, буда химикат жок. Органика болгон үчүн аябагандай даам өз эмесин сактайт экен да. Сактайт, Буюрса бизде азыр могул жерде көлөмүбүз өзү ушундай. Кыргызстан биз номер 1 дегенибиз. Чындыгында плантация эң чоң деңгээлде. Калифорния сөөлжулан уруктугу. Азыр былтыр дагы ушул жерден 60 тоннадан биз результатыбызды айтып коелу, 1 жылдык. 60 тоннадан ашуунураак Калифорния сөөлжулан уруктугун сата алдык. 1 жылда 100 тоннадан ашуун гумузун сата алдык. Бул эми аябай ийгиликтерге жетиштик. Эми онун быйылкыбыз инилерим дагы аябагандай өстүрүп атат. Чоң көлөмдө, буюрса онда тартабыз. Азына бактын ичинде дагы бар. Азыр бул жакка мындай эң чоң плантация дагы жасадык. Кидете 60 канча. 60 канча машина бул жерге кыйк төгүлүп жасалган. Азыр бунун ичинде дагы. Качан төгүлдү бул эми? Бул бир 10 күнгө тегерек болду. Жаңы бул. Канча биогумус кетти эми? Бул жерге сөөлжулан 30 тоннадан ашуун сөөлжулан салдык. 30 тонна ашуун. Ооба. Бул жерде азыр канча бар өзү негизи? Кидете 400 тоннадан тегерек бар ушул жерде. 400 тонна. Эми бул канча айда даяр болот эми мына? Бул эми азыр биз 30 тоннадан ашуун салдык. 2-2,5 айда дайын болот буюрса. Дайын болот. Дайын болот. Уже урукташай баштайт. Уруктукту аябай көп деңгээлде салдык. Азыр бул машинаны көрсөтүп кое берсек боло берет. Бисмилла. Азыр булар уруктук болгон үчүн мынакей азыр аралап жүрүшөт. Мынакей. Бул уже 2-2,5 айдын ичинде буюрса эме кылат бардыгын. Бардыгында бар азыр. Бардыгында бар, бардыгына салынган. Мынакей. Буюрса бүт бул уруктук сөөлжуландарды салдык. Буюрса бир 2-2,5 айдын ичинде бардыгы дайын болот. Анан башка дагы жерлерде жасап атат инилерибиз. Карабалта чындыгында эң чоң плантация болуп атат. Бизде Адилет деген инибиз бар. Карабалтада ол дагы 30 тонна менен баштап атат буюрса. Быйыл эле. Быйыл эле. 30 тонна могу жерде бир көрсөтүп коелу. Ооба, ачыңчы. Бисмилла. Булар азыр даярбы же даяр эместери? Жок, бул уруктукка даяр мынакей. Кокон таштап, могу жашылдын бардыгы кокон. Жыштыгын караңыз. Бардыгы ушул деңгээлде буюрсачы. Буга эмне талап кылынат? Айтыңчы, мен кызыгып кетип атам. Буга бисмилла дегенде эле башташ керек. Эчтеке талап кылынбайт. Буга кык талап кылынат. Биринчиден баягы обычный эле биздеги бекер. Обычный эле уйдун, койдун, мынакей могу сарайдын ичиндеги эле мына койлордун кыгы. Уй малдын, 4 түлүк малдын кыгы эле талап болунат. Калган бүт шириндилерди кошпойсо болот. Эми болбосо кыктын өзүн эле ушундай буртабойт этесиздер. Анан 100% сугарылат. YouTube'да толгон маалыматтары бар. Туура эле. Бардыгы туура эле. Туура эле. Анча-мынча маалыматтар бар. Эми баягы аргындашып кетет, анан тиги бу дегендер бар. Олар эми ар ким өзүнө ылайыктуу нерсени берип атабыз да чындыгында. Бардыгы бирок органикага кызмат кылып атышат. Анан бизден
Бизден алгандарды дагы бир айтканча кетели. Себеби азыр адилетинибизди айтып өттүк. Кыргызстанга аябагандай чоң органикага салымын кошуп атышат. 30 тонна менен бизден алышты. Баштап атышат Кудай кааласа. Америкадан келип, Европадан келип, Турциядан келип, Корея, ушундай эле Москвада бүт мигрант өзүбүздүн жердештерибиз Кудай кааласа салымын кошуп атат. Ошол жерде туруп эле бул жака айылга жасаттырып атат. Кечегиде кышта основном крупный жасагандар ошолор жасап атат, жардам берип атат. А бизден чындыгында ушул жерден Өзбекстанга кетти, Казакстанга кетти, Россиянын территориясына чейин, Сахалинге чейин 10500 километрге чейин жөнөттүк, буюрса. Алан чындыгында бул аябагандай иши жакшы, органика болгондон бунун пайдасы чындыгында аябай көп. Сөз менен айтып жеткизе албайсыз. Улуу аке, мындай сөздүн ачыгын айтың эми. Мисалы, көрүүчүлөрдүн арасында эми ар кандай адамдар бар. Мисалы, кээ бирөө бюджети азыраак дең, бюджет көбүрөөк дең. Мисалы, эң минимальныйын айтыңчы, канчадан баштаса болот, анан канча киреше тапса болот, мындай. Өзүңүздүн опытуңуз менен айтыңчы. Негизинен бул аябай кирешелүү, канча деңгээл менен баштаса деле боло берет. Бунун эмеси жок, мончо менен башта деген шарт жок будачы. Болгону буну башташ үчүн 40 дайым болуш керек, болду. 40 канча жылдык 40 керек эми? 1 жылдык 40тар жарай берет, бардыгы. 6 айдан өссө болот. Эми свежий деле жарайт, бирок ол кичине технологиясы бар, сугарыш керек болуп калат. Ол дагы бүт YouTube'дарда маалыматтар бар. Туру, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек дегендин бардыгын туру эле маалыматтар YouTube'дагы делечи. Бүт ар кайсы жасап аткан ишкерлер өзүнүн эмесине, фантазиясына жараша, өзүнүн опытуна жараша, опытуна жараша, өзүнүн калоосуна жараша нерсе болот экен. Бизде эми чоңураак деңгээлге чыкканыбыздагы биз чындыгында башынан эле көп алып баштаганбыз, 5 жыл башта эле. Алан чындыгында ошибка кылдык. Биз былтыр мурдагы жылдан бери аябагандай кирешеге кирдик да. Үйрөндүк. Бүт үйрөтүп беребиз. Кудай калса байланышса, бардыгы кандай мына сыртта болот, үчплетний жерде кандай болот, ошонун бардыгын эле Кудай калса үйрөткөнгө аракет кылабыз иншалла. Улуу аке, эми дагы бир суроо. Бул биогумусту мына сөл жандычы, сөл жанды ачык асманда эле кылган жакшыбы же жабык жерде баягындай жылуу жерде кылыш керекпи? Бул айырмасы жок, экөө тең эле бирдей. Если шарт болсо, жабык жерде кылганда жакшы, жан чачында бир аз кыйналбайт иштеп аткан адамга. А если ончо шарт болбосо, ачык асманга эле кылганга жакшына. Биздики өлүп калбайбы? Жок, өлбөйт. Мына кыштан аз күндүн ышы марттын 2-си. Эми туруш ошол. Бүт бардыгы ошол деңгээлде. Бул эми 40 жаңы жака карап жылып кете берет да бул, а? Бул ошол өзүндө эле жеп, уже азык аз калганда биз жанына буртап этебиз дагы. Могу жерлерге буртап этип коебуз, булар буга өтүп кетет. Ол дагы чыгарылыштарда айтып өткөнбүз бардыгынчы. Ооба. Эми мисалы 2,5-3 айда даяр болуп калса десеңиз, ошондо ошону гумусун иштете береби уже? Иштете берет. Кадимкидей эле көчөткө сала береби? Кадимкидей көчөткө салат, теплицага салышат, помидор, огурцу, гүл-пүл өстүрсөм болот. Гүл бардык нерсеге жарай берет. Жаңы эле ошол элеп атканыбыз ошол. Аз бул эми баягы мындайча айтканда уже сатууга каптап даярдап атасызбы же заказбы? Гумузун жок, заказыбыз бүттү. Биз күздө чыгарылышыбызда тез кабар тартылып кеткенде ол 50 тоннадан ашуун общий 2020-жылы 100 тоннага жакын гумус сатканбыз. 60 тоннадан ашуун Калифорния сөл жыланын саттык. Кудай кааласа ишибиз жакшы. Бүт койлорго, башка нерсеге, техникага алмаштыргандар да болду. Себеби ишкерлерибиз, дыйкандарыбыз бизден биогумус алып кетет. Алмаштыруу ушундай жолдор менен алып кетип атышты. Демек сөл жандагы биогумуздун дагы мындай сөл жыланга дагы вариант бар. Мал жанга дагы. Мал жанга деле алмаштыра берсе болот, ооба. Арашандар дагы барып багып атасызбы? Арашандар дагы Кудай кааласа багып атабыз. Bir жылдан ашып калды буну бакканыбызга. Кочкорлор канча жашар бул кочкорлор? Кочкорлордун эң алды ошол Бербүлүт деген кочкорубуз, ошол четте турат, буюрса. Ошол где-то 4 тиш сайып атат азыр. Бою метр ашуун, онун козулары бар. Кудай кааласа өзүбүздөн арты Бландиндин баласы. Буну тааныштырсак да бул өзүнчө тема. Буну өзүнчө эме кылышыбыз керек чындыгында. Негизи бардыгы тукумдука. Тукумдука. Сатылат. Буну деле сата беребиз. Сатылат. Кочкору болсо, кочкор алып келсеңиз сөл жанга алмаштыра беребиз. Алмаштыра беребиз. Бирок алып келишти.
анча мынча уюн алып келгендер болду, ыраазычылыгын айтып алмаштырып бердик. Ал азыр ол эжелер дагы аябай жакшы деңгээлге чыгышты. Бирөө машинасын алып келип берди, Mazda эмне бирдемке деген. Onu Баткендик туугандарыбыз, олар дагы жакшы ийгиликтерге жетишип атат, азыр крупный баштаган. Бирөө ошол КамАЗын алмаштырып кетти. Ушуга окшогон нерселер бар, бардык алмашуулар. Эми ким ишкер ушундай экен да, кээде тыйын болбой калат, кээде базарга алып барып калыш керек. Ошондой админдерибиз деле боло берет, Кудо калса. Бул ака, мисалы 1 тонна сөөлжан деген. 1 тонна сөөлжан канча кыкка жетет ошол эми? 1 тонна сөөлжан 5 тоннадан 10 тонна кыкка чейин салыш керек. Бул аябай жакшы деңгээли да. Себеби 1 тонна сөөлжан азыр бизде 50 сомдон баасы болуп аткан болсо, буга бир уй бербейт. Бир кой, арашан кой деле берилбейт да чындыгында. Бул менен 50 000 сом менен бизнес баштаса болот. Жакшы эле. 10 тонна кыкка сала аласыз. 10 тонна кыкты 3 ай 4 айдын ичинде обработка кылып салат. 1 тонна Калифорния сөөлжан уруктуга. Если 5 тоннага салсаңыз, ол 4 айга жетпейт. 2,5 ай. Ол уже азыракка салынып атат да. Ошосуңары бул көлөмү канча кардар канча менен баштаса боло берет да. Көбүлө мисалга бизден основном оптом алып кетип атышат чындыгында. Эң аз алгандар канча алат эми? Эң аз алгандар жок, бул уяты жок. 1 яшик алса да болот, өзүнүн эрке. 1 яшик менен көбөйтсө да болот, убакыт керек ого. Кээбирөө кызыкса, канты көбөйтүш керек да, ошо менен жүрүп көбөйтүп алса болот 1 яшик менен деле. Бирок тезирээк процессти басып өтүү үчүн, тезирээк объемго чыгыш үчүн бизнести көздөсө, онда чоң эле объем менен башташ керек болот. Так, дагы мен бир тактай турган суроолор, эми муну көрүүчүлөр дагы кызыкса керек. Мисалы 1 тонна сөөлжан алды дең. Ал 5 тонна кыкка, 10 тонна кыкка салды деңиз, а? Ошол эми 1 тонна сөөлжанны ошол процесстин арасында канча эсеге чейин көбөйүп калат өздөрү дагы. Мисалы тукумдук алат, башка болот. Бу уруктугу мисалга 1 тонна сөөлжанды 10 тоннага сала турган болсо, 5-6 айдын ичинде обработка кылып, гумузу бир 5 тоннага чейин гумуз ала алат. Гумуз ала алат, да? 5 тоннага чейин. Ал гумузун канчадан сатылат? Гумузун оптомго мисалга 15 сомдон, эми бизде чоң болгон үчүн 15 сом болуп атат. Азыр рынокто Россиядан келген башкалары упаковкасы болгон үчүн 50 сомго чейин базарчы. Өзү сатса да болот. Бизде ого убактыбыз жок, биз оптом эле беребиз. Дыйкандарга 5 тонналап алышат. Каптап эле 5 тонналап, 10 тонналап эле алып коюшат бизденчи. Алан будан прибылы 15 сомдон эле мейли сатсын, биздей сатып бере турган болсо, 5 тоннаңыз 15 сомдон 75 000 сом акча болот, да? Мисалга да. Кыктан акча жасап. Бул кыктан акча жасалат. Өзүн актайт экен да жөнүндө. Өзүн актамак турсун, мо арашан, бизде мисалга көбүрөөк жумуш кылабыз, психолог арашан да бир башка жумуштарыбыз бар. Эң прибыл берген ушул. Чындыгында. Ишенгенибиз жок, реально ушул. Бул менен эмне кылдың десе, биз айта алабыз да, биз Кыргызстанга эң чоң салымдар кошуп атабыз иншалла. Себеби ушун менен кызмат кылган балдар бар. Мисалы үчүн 7 областта айтып бере турган болсок, айтып бере алабыз да, ким алды десе, сенен доказательство десе, биз ошо доказательствобузду сүрөт, видеолор бар деген эми. Бар, анан айтып да бере алабыз. Мисалы үчүн бизде Көлдө, мисалы үчүн Белек Аксакал, Көлдөн чоң плантация бар. Таластан Майрамбек абабыз бар. Каракылжадан жээним бар, бир тууган жээним бар. Жалалабадтан Нурбек абабыз бар, чоң плантация, ошодон алып чоңойтушкан. Көлдөн дагы чоң плантация, дагы бир атын унутуп атам, кечирим сурайм эми. Ошол агабыз бар. Анан шаардан мисалга Толкунбайке бар. Аябай чоң элге кызмат кылып атат, Кудо кааласа. Азыр мына Карабалтадан Адилет инибиз бар. Бул дагы 30 тонна менен баштап атат. Жакында эле 15 тонна алып кетти. Былтыры 1 тонна менен 15 тоннага чейин чыгарып, өзү өстүрүп. Кайра келип 15 тонна кайра сатып алды да, буюрса. Ошондой чоң плантация кылып атышат бардыгы элечи. Анан өзүбүздүн мо инилерибиз да бар ар бирисинде. Булар дагы иштей берет, нар жактан бизнесин кылып берет. Бул жакта да иштей берет, ар жакта да бизнесин кылып атышат. Анан дагы инилерибиз бар, аттарын унутуп атам. Чоң мына Карабалта чындыгында аябай кызмат өтүп атат Карабалта. Катуу өтүп атат. Бул ушума караганда жакшы. Эми мына жерлерде бир ачыңчы, мына сөөлжанды жакындан көрөлүчү. Бул баягы жапайысын эле көрүп жүрөбүз го постоянно. Мынакей мисалга бисмилла. Жаман жыш болуп кетет экен да булар, а? Уруктук, мо жашылдын бардыгы бул жумурткасы, кокон деп коет. Мынакей. Аябай кокон таштап аткан мезгил да бул. Бул канча жашайт эми? Бул эми жашаганын чындыгында билбейт экенбиз ошонучу, канча жашаганын. Бирок өлбөй эле жүрөт. Айтып атканда жок, бул
бул көпөлөк сыяктуу экен да, бул. Bir misyon atkarıp Bir misyonu atkарып kete берет экен да. Bir сөлжүлан 3500ге чейин көбөйөт дейт. Ушондуйлар. Ömrüde. Ömrүндө 3500 ömrүндө эмес, негизи 1 жылда дейт. Bir yılda. Ооба. Бул bir 10 жыл жашабайт да, менин оюмча bir 3-4 жыл жашашы мүмкүн да. Себеби биз 5 жылдан бери мисалга бир чоңоюп, кайра эсил 5 жылдан бери 3500ге көбөйө турган болсо бизде бардыгы сөлжүлан болуп калмак да. Ондой эмес. Бул көпөлөк сыяктуу. 1-2 жыл жашайт, ушундай экен. Бир өзүнүн миссиясын аткарат, болду. Тугун ташагандар өтүп кете берет дейм. Ушундай болот экен да. Анан негизги привылы аябагандай жакшы, ишкер, ар бир ишкерибизге, ар бир дыйканыбыз, ар бир адам жасаса болот да бул нерсени чыккыда калса. Демек, сөлжанын 50 сомдон килограммыны, гумусун 15-20 сомдон сатып берсе болот да. Жакшы. Бизде азыркыда жок, сатуу эми баштап атабыз мына. Бүгүн элеп баштап атабыз. Сөлжан бар даяры? Сөлжан мына. Шулар сатылып Монун баардыгы уруктукка даяр. Могу багыттын ичиндеги уруктукка даяр. Эми чексиз буюрса чеги жок, башка жерде да даярыбыз бар. Түгөнсө даярдап бере бересиздер. Түгөнсө даярдап бере беребиз. Кыргызстан эң чоң плантация буюрса бул жер. Буюрса, иншалла. Эми бул байкенин дагы сиздер тез кабардан көрүп жүрөсүздөр. Негизи чынында мээнетти аябай кылган. Эми 3-4 жылдык мээнеттин үзүрү десек болот. Анан мисалы bir günde sala koyup ertesi günde pırvılga çıkıp kalış buldağın biraz kичине тер төгүш керек, кичине эмгектениш керек. Бирок негизи баягы тезектен акча жасаптыр, тезектен алтын жасаптыр деген нерсе ушул экен да мына. Тезектен башка эчтеке жок. Кара алтын. Эми саманды баягы эме окшойт да, бул баягы жылуулук. Жылуулукту, кышындасы жылуулукту кармайт, термоглав онун баардыгын көргөзөбүз. Жок, жазындасы деле ушул бойдон калат. Себеби влаганы кармап туруш үчүн. Жазгысын, кышкысын жылуулукту, жазгысын влаганы. Бул эшиктеги азыр мо кыштан чыкканы ушул 100%, мисалга кышта дагы монтип көкөн таштап чыгышты булар буюрса. Полный мына кып-кызыл болуп калды. Полный утплять этип, жакшы карап чыгарганбыз. Баардык шартыбызды үйрөтөбүз, Кудай кааласа. Ушундай деңгээлге жетип привыла киргиче үйрөтүп турабыз, Кудай кааласа. Кайсы көлөмдө баштасын үйрөтөбүз. Ошол баардыгы баасы 50 сомдон Кудай кааласа, баасына кошуп беребиз. Ким бетон алса үстүнө кошуп берип атабыз иншалла. Буга чейинкиге дагы баардык ишкерлерибизге кошуп бергенбиз. Будан кийин дагы көбөйтөлү деп атабыз. 1 тоннага 200 килограммдан 5 тоннадан жогоркусуна 1 тоннадан кошуп беребиз деп атабыз иншалла. Бул гумусуну дагы сөлжандагы бул? Бул сөлжан уруктугун. 50 сомдон килограммы. Бирок кошуп беребиз. 5 тоннадан жогорку 15 тоннага чейинки алган ишкерлерибиз болуп атпайбы? Олорго биз тонналап жардам беребиз дагы иншалла. Тонналап эле жардам беребиз. Жакшы. Демек 50 000 сом менен азыркы учурда бизнес баштаса болот. Эми албай өзүң жумушуң бар деген мал. Жок, мына баардык өз жумуштарың менен эле кошо эле кете бере турган нерсе. Жакшы экен да. Кыйнабайт. Чөп салмай жок, башка салмай жок. Эң төрү. Баягы мына солдаттарды эле кой берип коет экенсиң. Болду, бу солдаттарды эле кайра жаап коеюн эми. Бу солдаттарды эле кой берип коебуз, болду. Эми Кудайым караңы, бизнести дагы ушулар эми өзүдөн өзү жеп, ушуну гумус кылып койсо, акча боло берет аны кылып коюпту да. Бул эми только эле акчаны көздөш эмес, негизи эң төрү. Бүгүнкү күндө эми 100% десем жаңылышым мүмкүн, бирок 90% химикат жеп калдык. Ошондой болуп калды. Биринчиси ошол органикага кызмат кылуу. Биринчиси. Негизги Кудай кааласа, Кыргызстан негизи органикага өтүшүбүз максат. Кыргызстанды азыр башка мамлекеттердин баардыгы дүйнө жүзү органикага өтүп атпайбы? Мына жакынкы Өзбекстан, жакынкы Казакстан дагы баштап атат, Түркмөнстан өтүп атат. Ошого окшош эле биз да Кудай кааласа ким гумуз менен айланышып аткан болсо, баардыгынын ниети, баардыгынын иши, баардыгынын максаты бир эле. Органикага өтүш чындыгында. Биз бу дүйнөдөн өтүп кеткичек мына ушуну аракет кылып койсок, балким биздин балдарыбыз экопродукт жеп калат дейбиз. Органикалык таза продукт жеп калат. Себеби биз жеп атабыз өзүбүз бактан, өзүбүз жеп атабыз, баардык нерсени өзүбүз өстүргөнгө аракет кылып атабыз. Анан өзүңдө болуп, кайерге барсаң органика болбосо, ол дагы кызык экен. Чындыгында өзүбүзгө жакшы нерсени каалаган ошо элге дагы каалайлы деп атабыз. Бунун чындыгында бунун привылын айтып бүтүрө албайсыз. Акчасы дегенде эле мисалга акчага такалганда баардык иштен привилды жакшыраак берет. Ученыйлар эсептеп койгон 5000 эсе привил берет деп. 5000 эсе ушундай болот экен негизичи. Эми ол бир 50 эсе деп койсок деле болот да чындыгында. Чындыгында бунун жегени бекер кык, бүт ширинди, а бирок
гумус болгондо эле карабайсыз, бизде Россиядан дагы Белоруссиядан келип атпайбы? 50 сомдон келип атат азыр сатып аткандары. А селитранын баасы уже химикаттын баасы 50 сом, 60 сомго чыгып кетти. А ушуну жасабай атабыз да болгондочу. Эми жасап атат, эл эми өтүп атабыз да. Бул Кудай эми ошо кааласа. селитра, милитра баягы биз дары берип атпайбызбы эмелерге, Ооба. өсүмдүктөр. Ошонун бардык элементи бар да. Бардык элемент бар. Ол селитра, ол химикат. Бул органика, бул сөлжүландын шилекейи Алла Таала ушуга гана берип койгон мүмкүнчүлүктү 12 элемент бөлүп чыгарат. Ушу шилекей, ушу Көңгөлө сөлжүлан. тийип калса дең, а? Ушу сөлжүландын могу ушу быжыгыр болуп атпайбы? Ушул нерсеси гана гумузду бөлүп берип чыгарат да. Болбосо бул кырктын бардыгы эле гумуз болуп калат деген сөз эмес. Сөлжүлан болсо гумуз болот, сөлжүлан болбосо гумуз болбойт. Болду. Эми туугандар, биз эми жыйынтыктай берели. Мына бул Улук байкенин немесини бир сыйра көрүп чыктыңыздар. Эми чечим өзүңүздөрдө. Баягы ойчул ойлонгуча тобокелчинин иши бүтүптүр деген сөз бар. Ошого отуруп баягы ар кайсы адамдын сөзүнө кирбей, мына ушундай бир реалдуу иштерди кылып көрбөйлүбү? Кандай дедиңиздер? Мисалы, мен колум тийбей калат экен, болбосом мен дагы буюрса быйыр баштасамбы деген ниет болуп калды. Эми буга дайым акча салбайт экенсиң, свет өчүп калды дебейт экенсиң, башка болуп калды дебейт экенсиң, болгон эле 1 тонналык суу менен эле шланга менен суу карып коет экенсиң. Кык эми бүгүнкү күндө азыр кыкты айтсаң любой жерге жеткирип берет. Кандай дедиңиздер, туурабы? Айылда мына кашарлар барлар бар, мисалы чоң-чоң 1000ден 2000ден кой баккандар. Булардыкы бир жылда охо канча деген биогумус немелер, кыктар чогулуп калат. Эми сиздер дагы ушундай жумуштарды кылыңыздар, караңыздар. Мына жерде азыр бир 100 тоннадай мына эмелер жатат. Кеңиричилик арзандап да калды. Алып багып сиздер дагы кирешеге кириңиздер буюрса. Барыңыздарга ийгилик. Арашан кочкорлор керек болсо, кой козулар керек болсо дагы кайрылсаңыздар болот экен. Жакшы линиялар бар деп айтты. Кочкорлор да бар экен, чоң кочкорлор да бар экен. Эң негизгиси, эгерде сиздерге мына гумусу керек болгон болсо, таза мына элгенип атат. Бүгүн 2-март. Таза гумустардан келип көзүңүздөрчө дагы элгеп берет. Ушул жерден гумусудан да алып кетсеңиздер болот. Эгерде мисалы биогумус сөөлжан мен бакпайм, мага гумус эле керек десеңиз, гумусун дагы ушул жерден алып кетсеңиздер болот экен. Улуу ака, анда сизге дагы ийгилик ишиңизге. Рахмат. Жакшы ийгиликтериңиз менен бөлүшүп туруң эмелге. Рахмат. Кандай дедиңиз? Улуу Кудай аканы негизи кааласа. биз таныйбыз. Мындай таанышпыз. Аябай мындай көңүлү ак пейил, жакшы адам. Мынантип келген клиенттерге бүт үйрөтүп, анан сиздер обязательно эле мен бизнес кылсам тонна алышым керек экен, мына кыктын жарымдайын алышым керек экен эмес, балким келсеңиз 2 мешок менен баштап кетсеңиздер болот экен. Эң туру. 1 тонна, 2 тонна, 10 тонна чеги селеком жок. алып баштасаңыз да болот экен. Эми ал бизнесте эч кандай уяты жок. Тиричиликтин оору жеңили уяты жок дейт го. Ошого сыяктуу сизге дагы ийгилик каалайбыз анда. Буюрса жакшы чыгарылышыңыздарда жакшы дагы жаңылыктар болуп калса чакырып эл менен бөлүшүп дайым элге пайда жеткирип жүрөбүз. Саламатта туруңуздар туугандар. Assalomu alaykum.